От жақпай атасызбы? Чек арага жакын аймактардагы курулушу аяктаган үйлөргө кирип, сапатын көрүп жаткан президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев Бакай конушунун жашоочулары менен баарлашты. Сапатын айкын, ачык, бизде мындай болуш керек да, пакта койгон болбош керек. Бардык нерсе ачык айкын. То есть кандай курулду, кандай качествода курулду, бир туура эмес салынып калдыбы же сиздин бүгүнкү күндөгү жанагыңызга туура келбей калдыбы, ачык айтыңыз. Үй ээлеринин эч кандай дооматы жок. Мамлекет бардык шарты менен үй куруп бергенине ыраазы. Ошондой эле жаңы үйгө эмеректерди сатып алуу үчүн президенттин атынан 100 000 сомдон берилди. Шарты жакшы экен, кече 2 күн болду көчүп киргенибизге. Ушу президентибизге рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул дагы бизге Алланын берген сыноосу болду. Эми шарты жакшы экен, бардыгы эле буюрса жакшы. Сапаты кандай болот? Сапаты жакшы. 200 000 буга чейин 200 000 берген. Азырдан келип 100 000 берип кеттилер. Эмне каста 100 000? 100 000'ди үйдүн ичиге эмеректерди алабыз, керектүү нерселерди алабыз. Айтмакчы, президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев дал ушул үйлөрдү курган компания менен байланыштырган журналисттердин иликтөөсү боюнча үн катты. Айтымында аты аталып жаткан Аманат Курулуш Инвест компаниясына эч кандай тиешеси жок. Аманат Курулуш мен эч качан тиешем жок. Биринчиден болгон дагы эмес. Бул 2021-жылы сатып алынган компания экен. Аманат Курулушту кандай тамдаган? Аны мен тамдабайм. Аны ушул Гостройдун мурунку жетекчисинен сураш керек, кандай тамдап алган. Гострой тендер өткөргөн. Тендердин негизинде эң арзан бааны бергендигине байланыштуу мына ушул компания утулган. Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам кыргыз-тажик чек арасынын тилкесинде 418 үй талкаланган. Турак жайларды калыбына келтирүү иштери 2 ай мурун башталган.